Быйылкы жылы Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун артыкчылыктуу долбоорлорунун бири болгон BK Medicare компаниясы өзүнүн ишин баштады. Аталган ишкана заманбап жабдуулар менен жабдылып, чыгарган продукциясы учурдун талаптарына жооп берет. Негизинен пластыр чыгарган 3 станоктун көмөгү менен өндүрүштүк линия сменасына 10 миңден 300 миңге чейин пластыр чыгарууга жетишет. Бул айына 10 миллиондон бир аз ашык дегенди түшүндүрөт. BK Medicare компаниясынын медициналык лейкопластыр чыгаруучу цехи 2019 жылы ишке киргизилген. Коронавирустук пандемия учурунда өндүрүш убактылуу токтотулган. 2022 жылы токтоп турган ишканаларды калыбына келтирүүнүн алкагында Кыргыз индустрия ачык акционердик коому долбоорду кайрадан ишке киргизди. Алгач 15 жумушчу орун түзүлдү. Келечекте компаниянын алдыга койгон максаттарынын бири жумуш орундарын 50 адамга чейин көбөйтүү. Данное предприятие это проект реализуемый ООО «Кыргызиндустрия» в рамках. Бул ишкана токтоп турган ишканаларды реабилитациялоо, жумуш ордуларын түзүү, улуттук өндүрүштөрдү жандандыруу, экономиканы стимулдаштыруу боюнча негизги милдеттерди ишке ашыруунун алкагында Кыргыз индустрия ачык акционердик коому тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоор болуп саналат. Ошондой эле заманбап технологиялык жабдууларда өндүрүлгөн техникалык шарттар бар жана өндүрүштүн жогорку өзгөчөлүктөрүн аткаруу менен эл аралык рыноктун сапаты жагынан бардык талаптарына жооп берген медициналык буюмдардын биринчи атамекендик өндүрүүчүсү болуп саналат. Условий и технологических особенностей производства. Бүгүнкү күндө ишканада продукциянын 4 түрүн чыгарууга технологиялык мүмкүнчүлүгү бар. Булар гигиеналык жана суу өткөрбөөчү пластырлар, бандаждар жана жараны таңуучу пластырлар. Жакын арада BK Medicare медицинада жараны таңуу үчүн колдонулуучу бинттерди, компрессиялык кездемелерди жана жгут сыяктуу медициналык материалдарды жасап чыгара баштайт. Мындан тышкары, бир жолку пайдаланылуучу халаттар жана шейшеп сыяктуу медициналык буюмдардын өндүрүшү ишке киргизилет.